Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Umar radıyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Silerdi bir gün esep kısapqa alıştan burun özüңөрдү esep kısapqa algıla deptir. Бұл сөздү кандай түшүнөбүз десе, дайыма есептүү жашагыла, такыва жолдо жашагыла, адал чөйрөдө жашагыла, арамдан алыс жашагыла, Алладан коркуу жолунда жашагыла. Ар бирибизге Кудай Таала ушундай кымбат өмүрлөрдү берген, ырыскыларды берип атат, бала чакаларды берип атат. Биз эгер санап отурсак санагына жетпеген Кудай Таала ниматтарды берди. Ушундай ар бирибиздин дүнүйөбүз бар. Ушу дүнүйө жашоо, дүнүйөдөгү кылган жашоолорубуз бизди Алланын ыраазылыгына жетелейт деген жакшы үмүт менен жашайлы. Бул жашоону өзүбүздү эсеп кысап жашоосунда кантип жашайбыз дей турган болсок, ар бирибиз өзүбүз менен алек бололу. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз менин ушу кемчилигим бар, кээ бир учурларда жалкоо болуп атам, кээ бир учурларда ушундай күнөө кылып коюп атам, нафсиме алдырып атам, шайтанга алдырып коюп атам. Ушу Алланын берген ниматтарына мен шүгүр кылып жашайын, ар бир рызкыга шүгүр кылуучу болоюн деп, өзүбүз дайыма тарбия жолунда боло турган болсок, өзүбүз менен өзүбүз алек болгон болобуз. Эгер өзүн менен өзү алек боло албаган адам башка бирөө менен алек кылып коет экен. Имам Шафии рахимахуллаху алейхи улуу ушундай деген: эгер адам өзү менен өзү алек боло албаса, өзүн өзү тарбиялай албаса, өзүн өзү зордоп ибадатка кое албаса, өзүнүн ар бир сөздөрүн контролдой албаса, ал шайтан аны башка бирөөлөр менен алек кылып коет деген. Башка бирөөлөр менен эгер ар бирибиз жүрөктөрүбүздү тыңшап жашайлы, жүрөк деген чексиздикти сүйөт, жүрөк деген эгер бир тарбиялай турган болсок, бизди Алланын ыраазылыгына алып барат. Пайгамбарыбыз ошон үчүн силердин денеңерде муштумдай бир эт бар, ошол эт оңолсо бардык денеңер оңолот. Эгер ошол эт бузулса, бардык денеңер бузулат. Бул жүрөк эмеспи деген. Урматтуу бир туугандар, жүрөктөрүбүздү жакшы жакка тарбиялап, жүрөгүбүздүн үндөрүн тыңшаганга аракет кылалы. Эгер антпей турган болсок, жүрөк сыгылат. Жүрөк сыгылганда эмне болот? Жүрөк деген өзүнүн нугунан чыгып кеткенде, адамдын контролунан чыгып кеткенде башка бирөөлөр менен алек боло баштайт. Бирөө ушундай байып кетти, баланча пара алып атат, пара жакшы турбайбы, тез байыйт турбайбы? Адамдар кышта жашаган үй алып атат, чоң особняктарды сатып алып атат, адамдар дачаларга барып атат, виллаларды алып атат, адамдар деген ушундай кымбат машинелерди алып атат деп, адам баласы жаман күмөнгө кирет. Жаман күмөн эмнеге алып барат? Жаман күмөн адамды эки дүнүйөлүк бактысыздыкка чакырат. Урматтуу бир туугандар, бирөөлөрдүн жетишкендиктерине, бирөөлөрдүн байлыктарына, бирөөлөргө берилип аткан ниматтарга такыр көз артпайлы. Урматтуу бир туугандар, вала тамудданна айнайка ила ма маттана бих деп Кур'ан-ы Каримде сен бирөөлөргө нимат кылып, бирөөлөргө берген нерселериме эч убакытта көзүңдү тикпе, эч убакытта ошолорго көзүңдү арттырба дейт. Урматтуу бир туугандар, эгер биз жүрөктү тарбиялабасак, жалаң гана бирөөлөрдүн арзыбаган байлыгы, жетишкендиктери менен алек болуп, ушундай бир жаман күмөндөргө барып такалат экенбиз. Жаман күмөндөр бизди тозокко сүйрөйт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хуснул занни хуснул ибада. Ибадаттын эң жакшысы жакшы күмөндө жүрүү дейт. Адамдардын байыганын көрсөң дагы, адамдардын жакшылыгын, адамдардын өсүп атканын көрсөң дагы, жүрөгүңдө жакшы күмөн болсо, бул ибадаттардын эң жакшысы экен. Бул жакшы күмөнгө жүрөктү тарбиялаш үчүн ар бирибиз жүрөгүбүз менен ар бир секунд, ар бир минутта алек болушубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да өзүнүн хадисинде тамутуна кама таишун ва тухшаруна кама тамутун. Кама кал, пайгамбарыбыз ушул мааниде хадис айтат: силер бул дүйнөдө кандай жашасаңар, ошондой өлөсүңөр. Эгер кандай өлгөн болсоңор, ошондой тирилесиңер дейт. Бир туугандар, бул дүйнөдө истикаматтын үстүндө, түз жолдун үстүндө Алла Таала бизге шарият жолун сызып берген өлчөмдө жашашка ар бирибиз аракет кылалы. Жашоонун кадырын өлбөстөн мурун билели. Бардыгыбызга Алла Таала кол берип атат, акыл берип атат, бут берип атат, ушундай дене мүчөлөрдү берип атат.
жөнтөгүбүз ар кимдики ар кандай, рызкы бул Кудайдан, ар кимдики ар кандай болуп калышы мүмкүн. Бирок адамдардын оорулары ушул болуп калды. Чөнтөгү бош болсо өзүн бактылуу, бактысыз сезет. Чөнтөгү толо кишини бактылуу сезген ушундай бир төмөн даражага түшүп алдык. Андай сезбейли. Алла Таала берген нерселерге ар бирибиз шүгүр кылып жашайлы. Эртең аттиң дебейли, атаган ат дебейли, эртең аттиң ай ушуну кылып койбопмун дебеш үчүн бүгүн аттиң дебегендей жашаганга аракет кылалы. Биздин аалымдарыбыз ушу жолго чакырат, урматтуу билтугандар. Ал нерсе кайсы нерсе менен барат дегенде, Алла Таала берген ар бир минут, ар бир секунд, ар бир күн, ар бир ай, ар бир жылды Алла Тааланын разылыгына, мен ушу эсеп кысапка алып атамбы деген жакшы бир ой менен өзүбүздү өзүбүз эсептөө менен жашайлы. Аллах субханаху ва таала өзүнөн корккондорду, өзүнөн чыныгы разылыгына талпынгандарды, Алла Тааланын разылыгы деп өзүнүн нафсиси сүйгөн нерселерди таштаганды, арам нерселерден алыс болбой Кудайынан корком деген адамдарды Алла Таала жардамсыз таштабайт. Кур'ан-ы Каримде "Ва ман яттакиллаха яджал лаху махража ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб". Ким Алла Тааладан чыныгы корко турган болсо, ар бир кыйынчылыктан чыгып кете тургандай бир жол көрсөтүп берет. Аны өзү эсепке ойлобогон жактан, анын акылына келбеген жактан Алла Таала ырыскыландырат дейт. Урматтуу билтугандар, бардыгыбыз истикамат Алланын жолунда жашашты Кудайым насип кылсын. Ар бирибиз ар бир минут, ар бир секундта өзүбүздүн жүрөгүбүз менен эсептеп, өзүбүздүн нафсибизди эсеп кысапка алганга Кудайым жардам кылсын.